Урматтуу төрага, бүгүн кабинет министринин күнү деп белгилегенде сиз ал киши менен сүйлөштүңүз беле, иш чара жөнүндө айтты беле, айтпады беле? Тактоо иретинде айтсаңыз, ким менен? Касымалиев менен сүйлөштүңүз беле, бүгүн келем деп өзү айтты беле? Биз өкмөттүк күндү коердон мурун министрлер кабинетинин төрагасы, анын орун басарлары менен, айрым мүчөлөрү менен Дубайда бир чоң эл аралык жыйын бар экен, алдын ала коюлган экен. Ошол жака барам деп уруксат сурады, мен уруксат бердим. Биринчи орун басары Данияр Амангелдиев баштаган тийиштүү жетекчилердин баары катышат. Рахмат, себеби мен бул маселени көтөргөнүм. Ушундай өкмөттүк саатка сиз кийинкилерде жакшылап сүйлөшүп өзү келсе. Себеби бул кварталда бир өтө турган маселе. Экинчиден, фракциянын жыйындарында өкмөттүн ишине жолтоо болбойлу деп, айына бир жолу белгилеп атабыз. Ошол убакта тиешелүү жетекчилер келсе, анан өкмөт менен депутаттардын ортосунда да мына кайым айтышы, пикир келишпестер болуп атат. Бизден депутаттык топтун башчылары, тажрыйбалуу депутаттар менен айтышы болуп атат, орун басарлар, бөлүм башчылары келип калып атат. Бир тартип маселесинде жакшылап сүйлөшсөк болмок да. Ошондон ушуну эске алып коюңуз. Рахмат. Рахмат. Мен кечинде урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич менен сүйлөштүм. Бул маселелер боюнча биз талкууладык. Мен ойлойм, кечээ бул жерде айтылган сын пикирлерден сөз жыйынтык чыгат. Биз эң башкысы өлкөбүздө тынчтык, ынтымак, ырашкерлик болуш керек. Биз сөзсүз түрдө бийлик бутактары бири-бирибизди сыйлап, алдыга жылы беришибиз керек. Элдин бакубат жашоосу үчүн, мамлекеттин жыргалчылыгы үчүн баарыбыздын максатыбыз бир. Ал эми аткаруу бийлиги менен мыйзам чыгаруу бийлигинин ортосундагы анча-мынча көз караштардын келишпестиги, анча-мынча кайым айтышуулар, бул мен ойлойм мыйзам ченемдүү көрүнүш деп, бирок өтө татаалдаштырбаш керек.